ошондой эле аракет жасаган, бирок Эмирлан Жигишбеков мыкты деңгээлде азыр коргонууда. Экинчи аракет менен Эрлан акыры алды улакты. Жана атандаштар албетте түрткүлөп отуруп аутка чыгаруу аракетин жасайт. Ойлош керек. Эрлан Төлөбеков жерге кулады. Жана абалдан пайдаланган Аскат Аскаров дароо улакты алдына өңөрүп алган. Жана түз эле Тайгазанга бара жатат. Жана эсеп сандары 1-0. Эсеп сандары 1-0. 5-мүнөттүн эле жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттерин канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra, 100 iPhone. Мой О, утуш оңой. Голга чыга алган жок таластын жигиттери. Жада калса коргонуу бөлүгү дагы өтө начардай бул ирет. Бекназар Аматов алды, анын жанында бир эмес 2 оюнчу экөөстүң, бирок чабуулчу Майрамбек дагы, Нуржан дагы азыр кош колдоп ыргытууга мүмкүнчүлүк бар. Жана 2-0. 2-0 Бекназар Аматов ошентип 7-мүнөттүн башында эсеп сандарын 2-0 кылып өзгөртүп койду. Мына ушундай урматтуу теле көрүүчүлөр, Чүй облусу Эржан Тургунбаев өзү Тайгазанды көзөмөлдөп турат. 2 оюнчу. Мына ушул жерден бошонду, дегиче болбой сала алабы? Албетте такымдан алып чыгуу тур, өнөктөшү келди. Өнөктөшү бул Эрлан Төлөбеков жана бар була. Салым бар. Эсеп 2-1. Эрлан Төлөбеков Кушуа Илисулунун көмөгү астында. Тактап айтканда тескеринче айта алачы. Ушул старттагы оюнчулар жана көрөрмандар бир аз алысыраак турса жакшы болмок. Себеби дегенде авалдан өтө авалды көрүү мүмкүн эмес. Рустам Тыналиев келди дагы 3-чү салымды салып кетти. 3-1 Рустам Тыналиев Чүй облусунун кайрадан мыкты экендигин, фаворит экендигин иңип алууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Жерден улакты алды. Бул ким? Кушчуа экен. Кушчуа Илисулу эми өнөктөштөрү шарт түзүп бере алар бекен. Бир оюнчуга көп. Жана кош колдоп салым салышты. Нуржан Мелисбек уулу жана Кушчуа Илисулу. Жана Рустам Тыналиев кайрадан оюн таласына кайтып келиш керек. Сөйдүгүн эрежеге ылайык. Эмирлан жармашкандай Чүй командасынан. Тайгазанды көздөй улам. Кимге? Нуржан Мелисбек уулуна өткөрүп берүү жасалган. Нуржан Мелисбек уулу абалды көзөмөлдөй алабы? Тайгазанга келди. Ыргытууга үлгүрөбү? Ай мала азамат Нуржан Мелисбек уулу. Эми бул жерде Чүй облусунун коргонуу бөлүгү бир аз ката кетирип алды. Себеби дегенде Нуржан буга чейин Акбар Иманбеков айткан. Эми Акбар Иманбековдун оюн азыр тынык учурунда айталы. Азыр Майрамбек Рыспеков такымында улак. Атандаштарын Белек Мукаев ага. Акыркы мүнөт. Бул чабуул жыйынтыктай алар бекен. Тайгазанга жакындап келип кайрадан алыстап кетти. Эмирлан Жеңишбеков жана салынды. Салынды 4-чү салым Майрамбек Рыспеков. Мына бул турнирде ал өз сөзүн айтпай жатат. Чечимдерди чыгарыш керек менимче. Чагымда Талас командасынын бир оюнчусу азыр жаза мамыга кеткен окшойт. Жана Улан Насакеев мүмкүнчүлүк бар анда эсепти теңеп кетүүгө. Себеби дегенде ал жалгыз өнөктөштөрү бирден жапкан жана 4-4 эсеп. Улан Насакеев эсеп сандарын теңеди 9-чу мүнөттө. Бирок эми кармайбыз, салдырбайбыз. Кетти. Айла жок. Көрөрмандар уккан жок, бирок оюн башталып кетти. Нуржан бара жатат, артынан Рустам Тындалиев дагы. Миллиондун ылдамдыгы өтө жакшы экен. Эми Нуржан эң негизгиси салышы керек. Атандашы жетип келди. Бар, салым бар. 1-0 Нуржан Мелисбек уулу. Аракети кандай болот? Кетти анда эмесе. Рустам Тыналиев дагы дароо эле алдына өңөрүп алган, атандашы дагы артта. Рустам Тыналиев улам артын кылчаят жана токтоду атанда аты жана салды. 1-1.
1-1 Рустам Тыналиев. Коргойт. Кетти. Кетти Майрамбек Рыспеков бир аз кечирээк аты ортодон жылгандыгын көрдүк, бирок Көкмөнчөк азырынча жетип бара албайт. Майрамбек Рыспеков жетти жана 2-1. Өткөрүп берүүдө алдына өңөрдү, мына эрдин алдына жана кетти бара жатат. Каркыра азырынча жете турганда эмес жана Аскат Аскаров токтойбаты же капталда келип ыргытабы? Ай, Аскат Аскаров. Деми өз ичибизге басып туралы. Кетти. Аны эмесе кетти. Өтө жай ылдамдык байкасаңыздар. Натыйжада Король жетип барды. Бирок ыргыт. Ай. Эгерде ушул Орозбек Эркинбековдун аракети чечүүчү болуп кала турган болсо, бул суроо дагы көтөрүлөт. Ал ортодо Кубантай ишенимдүү турда моюнун алды. Ай. Кубантай Насакеев дагы кези келгенде. Мыкты Эрлан Төлөбеков бара жатат. Улан Насакеев азыр бир тойлы артта. Анықтан мына шашпа деп көрөрмандар айтып жатат. Ыргыталабы? Ыргытты. 3-1 жана оюн бүттү ушул жерде урматтуу көрөрмандар. Себеби дегенде азыр Улан Насакеев кийинки булиттер сериясында салган күндө деле эсеп 3-2 болмок жана анын эч кандай натыйжасы пайдасы болмок эмес. 3-1 булиттер сериясында Талас облусу ошентип көптөн көп күткөн жеңишине жетти. Буга чейин айтканбыз, 3 жолу Чүй облусу катары менен чемпион болгон. Ал эми Талас буга чейин 3 жолу тең, алар 3-чү орун дейлеген. Мына 3 жолу тең 3-чү орун дейлеген. Финалга да чыгышкан эмес. Бул ирет дароо биринчи жолу финалга чыгып, дароо чемпион ата алды.